Кодол Владимир Зеленскийде Украинанын дээрлик бардык аймактары, анын ичинде батыш облустары дагы колдогон. Ал толуп өскөн Днепропетровск облусунда шайлоочулардын дээрлик 90%-нын колдоосуна ээ болсо, Порошенко өлкөнүн батышындагы 2 облуста гана добуштардын көбүн алды. Экзит полдун жыйынтыктары жарыялангандан кийин шайлоо штабында сүйлөгөн Зеленский аны колдогондорго ыраазычылык билдирди. Азыр ар бириңиздерге ыраазымын. Биз мунун баарын бирге жасадык. Ата-энеме, жубайыма колдоосу жана ушунун баарын көтөргөн үчүн рахмат. Ошондой эле ыктыярчыларга, аскерлерге рахмат. Анткени Украинаны сиздер сактап турасыздар. Мен сиздердин ишенимиңиздерди актайм деп убада берем. Шайлоодо жеңишке жеткен Зеленский постсоветтик өлкөлөргө да кайрылып, аларды Украинадан үлгү алууга чакырды. Азырынча официалдуу түрдө президент боло элек болсом да, Украинанын жараны катары постсоветтик өлкөлөргө бизди карагыла. Мүмкүн болбогон эч нерсе жок деп айта алам. Биз жаңылык киргизип жатабыз. Бул монтаж эмес, бул чындык. Жаратканга рахмат. Посмотрите на нас. Өз кезегинде Порошенко да Зеленскийден утулганын мойнуна алды. Шайлоодон кийин ал экзит полдордун жыйынтыктары ишенимдүү экенин белгилеп, атаандашын жеңиши менен куттуктады. Ошондой эле командасы менен биргеликте Минск макулдашууларын ишке ашырууга Орусияга каршы биримдикти бекемдөөгө аракет жасай турганын кошумчалады. Мен саясатта калам жана өлкөнүн келечеги үчүн күрөшөм. Биздин команда буга чейин Украина эли менен биргеликте жетишилген ийгиликтерди сактап калышы керек. Шайлоо таза жана адилеттүү өткөнүн кабылдаган Порошенко жаңы президентке Украинанын улуттук кызыкчылыгын коргогон бардык маселеде жөлөк болууга даяр экенин да белгилеп өттү. Кайрат Кенжебаев, Жазгүл Иманалиева, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.